Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарга салам айтып, Халва шоу программасы өз ишин баштайт. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жакшы маанай тартуулайбыз жана сөз түрдө бул мүнөттөрдөн тарта биз менен бирге болуңуз. Алдыңкы 1 саат аралыгында сиздер менен жакшы маанай тартуулап жана бөлүшүүгө аракет жасайлы. Бүгүн дагы урматтуу көрүүчүлөр, бизде конокторубуз бар. Коноктор менен оюндарды өзгөчө өткөрөлү, сиздин маанайыңызга жакшы маанай кошо тартуулайлы деп турган учурубуз. Айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү Адушата компаниясынын энергетикалык суусундугу Nitro. Ар бир адам өзүнүн жакшы көргөн даамын тандап алган десек болот бул учурга чейин. Жана сөз түрдө мына ушул суусундуктарды ичип ар бир адам энергия топтоп жакшы маанай алып атканы бул учурга чейин баарыбызга маалым болуп келе жатса керек. Аны эмесе биз бүгүнкү программабызды ачык деп жарыялайлы. Айпир Адамкулова кызматыңыздарда болом жана биз менен бирге болуңуз. Аны эмесе бүгүнкү келген конокторубузду тааныштырып өтөйүн. Урматтуу көрүүчүлөр, менин оң тарабымда мырзалар бар. Мырзаларды тааныштырайын. Жаш аткаруучу ырчы Эрлан Исаев бизде конокто. Кош келиңиз, Эрлан. Маанайыңыз жакшыбы? Сон. Жакшыбы? Мына ушул чыгармачылык чөйрөнү эмне үчүн тандап алдыңыз? Мага ушул кызык болуп атат да. Чыгармачылык эми мен кичинекейимден келаткан бул кыялым десем болот. Ушунун аркасынан окудук, билим алдык. Азыр бизде орто билим бар. Училищени бүткөнбүз. Чоң окуу жайды тапшырып, тилекке каршы окуп бүтпөй калдык. Бирок жакында кайра тапшырсакпы деген ойлор бар. Эмнеси жагат бул жактын? Эми бул кесип кандай десем, мен өзүм жан дүйнөмө жакын кесип аябай. Ушул тармакта мен өзүмдү эркин сезем, өзүмдү жакшы алып жүрөм. Башка колуңуздан эмне келет? Башка колумдан көп эле нерсе келет. Кол өнөрчүлүк деген сыяктуу. Кол өнөрчүлүк, устачылык. Эми видеого окуп аркылабыз. Жакшы, Эрланга кол чаап коелучу, келиңиздер. Ийгилик каалайбыз дагы да болсо. Эрлан менен биргеликте бүгүн бизде дагы бир ырчы мырза бир командада болот. Элмар Диниев бизде конокто. Кол чабуулар. Кош келиңиз. Кош келдик. Негизи эң алгачкы биринчи жолу сахнага чыкканда сизде кандай сезимдер болду эле? Эң биринчи жолу сахнага мен Каракол шаарында чыккам. Ал жакта кышында голубой огонек тартылат эмеспи? Голубой огонекко чыгып, элдер көп, аябай толкунданып, бир башкача сезим болгон. Анан ошол убактан бери сахнага чыга элек болчумун. Кийин мына былтыр өтүп кеткен Кыргызстан жылдызы конкурсунда чыктым. Финалист болдуңуз, э? Финалист болдум. Ал жерде кандай болду? Деңгээлге чейин келдик. Ал жерде эми баягы Караколдун сахнасы, анан бияктын студиянын сахнасы такыр башкача болот экен. Бияктан өзүмдү жоготуп, ырларымдын тексттерин унутуп, айтор аябай жаман болдум. Жакшы, азыр кандай ыр жаздырып атасыз? Азыр бир ырды жаздырып чыгарганбыз YouTubeга. Зарлык Камбаралиев байкем автор, сөзү обон ошонуку. Ыйлаба деген ыр чыгарып койгонбуз YouTube'дарга. Клип тартасызбы? Клипти Кудай буйруса ойлонуп атабыз. Азыр план бар да. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Дагы да болсо клипте тартылсын, жана башкалар да болсун дейли. Аны эмесе мырзалар, сиздердин командага ат кое алышыбыз керек. Кандай коебуз? Ат койгон жагын Эрлан майке коебуз. Биз эми аз өлкөбүздө бир аз оор кырдаал болот, ошон үчүн тынчтык деген бир ат болобу? Тынчтык, макулсузбу сиз? Өлкөбүздө тынчтык болсун деген максатта да, жакшы максатта. Макулсуз, Макул. Макул, тынчтык командасы болсун. Аны эмесе бизде бүгүнкү программабызда бир командабыз даяр болду. Эми кийинки команданы тааныштырып өтөйүн. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто
ырчы дастанчы Гулина Калыгулова бизде конокто. Кол чабуулар. Кош келиңиз. Кош келдик. Гулина, мындай суроо пайда болуп атат да, негизи дастанчылыкты окуп эле үйрөнүп кетсе болот бекен же буга өзүнчө бир ар бир адамда кичине болсо да талант болуш керекпи? Албетте, биринчиден талант болуш керек. 1% талант, 99 аракет дейт. Баары аракет менен болот. А муну сөзсүз түрдө окуш керек. Ошо дастанчылык боюнча азыр ушу устатым Эрим Карыпова эжеммен сабак алам. Негизи дастан уккандар көп элеби азыркы учурда? Ооба, буюрса бул Манас театр ачылып, буюрса өнүгүп келатат десем болот. Ошол. Жакшы. Гулинага кол чабып койбойлу, Азаматсыз. Ал эми Гулина менен биргеликте бир командада дагы бир сулуу бизде бар. Ырчы Гүлбарчын Бакирова бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Негизи азыркы учурда бул тармакты окуп жатасыз да, Ооба. Эмнеси сиз үчүн өтө кызык болуп атат? Бул тармакта эми кичинемден эле өзүм тандаган тармагым. Анан кызыгы кандай десем баягы ырдап турсаң, мындай жайдары жүрөсүң, ардабай калсаң мындай буулук эле ырдагың келип, ошол анан жаккан тармагым, тандаган кесибим. Ошол ырчылык, ырчылык. Жакшы. Анда кыздар сиздердин командага да ат коелу, кандай коебуз? Биз ошо менин атым Гулина, мунуку Гүлбарчын экен. Ошон үчүн Ту Гули деп коюп коелу. Кандай? Эки Гули. Эки Гули. Эки Гули. Англисчесинен коелубу же кыргызчасынанбы? Англисчесинен. Макул, өзгөчө ат коелу десек болот. Урматтуу көрүүчүлөр, экинчи командабыз дагы даяр. Аны эмесе Тынчтык командасы жана Тугули командалары бизде даяр. Биз оюнубузду баштайбыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Ага чейин мына ушул биздин нитралардан ичип, энергия топтоп, кичине үндөрдү катуураак чыгаралы. Азыр биринчи келип алып мындай толкундоолор болуп атабы? Ушундай сезилип атат. Биз баштайбыз. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Урматтуу көрүүчүлөр, аны эмесе биз оюнубузду баштайлы. Биринчи оюнубуз бул тамга жегич оюну. Урматтуу командалар, тамга жегич оюнубуздун шартын түшүндүрө кетейин. Бул жерде азыр силерге суроолор берилет бир канча. Суроолорго бат-баттан жооп беришиңер керек. Жана бир тамга берилет. Ошол тамгадан баштап гана жооп бересиздер. Түшүнүктүү. Кайсы командадан баштайлы? Кыздын кырк чачуулу. Чачын өрүп келип турат, этиги кыздардан баштайт. Кандай кылалы? Кыздар баштайлыбы? Баштай берели. Же мырзалар баштасынбы? Же мырзалар баштасамбы? Жигитке 70 ыраазы кылат деп жооп берели анда. Мырзалар баштап берсин. Биз эмне макул боло беребиз. Макул боло беребиз. Макул, анда мырзалар баштап бергиле. Алгач сиздерден ким ойнойт ошону тактап алалы. Суроого дайыма бирөөгөр жооп берип турсаңар болот, экинчиңер жардам берип турасыңар. Мен жардамдашып турайын анда. Сиз сөз Эрлан мырза, анда сиз ойнойсуз. Макул. Сизге берилүүчү тамга З тамгасы. З. Бардык суроолорго Здан баштап жооп бересиз. Даярбыз. Даярсызбы? Ооба. Анда эмесе эскерте кетүүчү нерсе, ар бир оюнда бизде убакыт чектелүү болот. Ошол убакыттын ичинде батыраак жооп берип, батыраак ойноп жетишиш керек. Командаларга ар бир оюнда упайлар берилет. Кайсы команда мыкты ойногон болсо, жана упайларды аягында эсебин чыгарабыз дагы. Бизде Нитродан сонун белектер бар. Уткан командага ошол белектерди беребиз. Андыктан чамдайбыз, анда эмесе ийгилик каалайм. Эрлан мырза даяр болсоңуз баштадык. Биринчи суроо: Айда ким жашайт?
Кийинкиси. Жок, жооп бериңиз. Айда ким жашайт? Здан баштап жооп бериңиз эми. Каалагандай? Ушул сыяктуу боло берет. Ооба. Бул замандаштар. Пилдердин кулагын кайдан тешет? Зимбабве. Свадьбага эмне белек берсе жакшы? Зеркало. Кечинде кайда эс алуу пайдалуу? Залда. Сиздин жакшы көргөн депутат? Депутат. Здан башталган депутат. Айта Бизде бериңиз. депутаттар бат-баттан алмаш беле. Сизди күтүп атабыз, убакыт кетип атат. Зарлык. Балык үчүн канча литр суу керек? Балык суу керек эмес да. Балык үчүн мынакей литр дегенде зыны кандай кошобуз ошону. Убакыт бүттү. Не болду мырзалар сиздерге? Кандай болуп калды? Таппай калдык. Мен ойлоп турдум, так жообун айтыш керек экен деп. Здан баштап жооп бере бересиз деп өтүндүм мен. Эмкисин аракет кыла алам. Мен так жообун издеп туруп алдым. Мырзалар аябай толкунданып атат, кыздардан толкунданып атышат окшойт, эмнегедир. Аябай эле экөө карап эле отуруп эле калышты. Келиңиздер, оюн жүрүп атат, азыр кийинки оюндарда өзүңүздөрдү көрсөтөсүздөр деп ойлойм. Анда эмесе, кыздарга кезек берели. Кыздар, сиздерден ким ойнойт? Гулина ойной берсин, мен жардамдашам. Гулина ойной бересиз. Сизге берилүүчү тамга Н тамгасы. Даярсызбы? Анда биринчи суроо. Кече ким менен көп сүйлөштүңүз? Назгүл менен. Башка эмне көтөрүп турса жакшы? Норка. Эң узун ит? Не знаю. Клубка кантип кирсе болот? Номер менен. Номер менен. Жаштык каяка кетет? Нарынга. Жашоодо сизге эмне жетишпейт? Наздуулук. Чөлгө жашаганы кетсеңиз, кимди жаныңыз каласыз? Назгүлдү. Кирпилер кайда жашашат? Нарында. Эң дамдуу эмне тамак жакшы? Нан. Салыктан түшкөн акчаны каяка сарпташат? Нарынга. Башкачараак жооп беребиз. Кумурскалар эмне жешет? Нан жешет. Эң биринчи эмне сатат элеңиз? Нан сатып алдым. Сиздин супер героюңуз ким? Нурбек. Нурбек. Панорамада эмне көрүнөт? Панорамада нарын көрүнө берсин. Борду кайдан сатып алса болот деп суроо берейин десем, убакыт бүттү. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биринчи оюнубуз аягына келип жетти. Эмнегедир биринчи оюнубуз бир аз мындай жай убакытта, андан акырын өткөндөй сезилип атат. Кийинкилерге жакшыраак чамдаңыздар дейли, эки команда. Анда эмесе жыйынтык чыгарсак, биринчилерден болуп бизде Тыштык командасы ойногон болчу. Алар 6 суроого жооп берип жетишти. Ал эми Тугули командасы 14 суроого жооп берип жетишиптир. Кочобулар. Азырынча кыздар алдыда. Жана биринчи оюнда 1 упайды алышты. 1-0 эсебинде келе жетабыз. Келгиле, суусундуктардан ичип өзүңөргө келе. Анда эмесе биз кийинки оюнубузга кезек берерден мурун ушундай суроо бергим келип атат. Кайсыл суроо көбүрөөк эсиңерде калды? Жана кыйыныраак болду жооп бергенге. Депутат Депутат деген
Негизи жакшы көргөн депутатыңыз ким? Нуржигит Кадырбеков. Мен сыйлаган. Сизчи? Балбак Төлөбаев деп коет. Кыздар, силерге кайсыл суроо көбүрөөк эсиңерде калды? Нан эле калды бизде. Көпчүлүк нан менен бүтүрүп койдуңар, Эмен нарын кыптырбайм. Нарын аябай жакшы көрүшөт экен. Жакшы. Анда эмесе программабызды уланталы. Экинчи оюнубуз бул Алуу сен кайдасың оюну. Кеттик алдыга. Анда эмесе Алуу сен кайдасың оюнуна азыр Тугули командасы келди. Бул жерде Гүл Барчын айтып берет, Гүлина болсо табат. Шартын түшүндүрө кетсем, экранга ар кайсы жерлер чыгат. Шаарлар чыгышы мүмкүн, дүйнөдөн, Кыргызстандан же болбосо машыгуучу зал же подъезд деген жерлер чыгат да, кыскасы. Ошол жерде айтып бересиңер. Экинчи адам табыш керек. Өткөзүп койсок болобу? Кийинки. Эгер кечке таппай калса, же болбосо өзүңөр билбеген жер болсо, кийинкиси десеңер болот. Бирок бул жерде дагы чектөлүү бүтүп калат, эгер эртеле кечке кийинкиси дей берсеңер, сөздөр да бүтүп калат да. Анда даярсыздарбы? Даярбыз. Убакыт чектөлүү, батыраак айтабыз, батыраак табабыз, Анда эмесе кеттик, биринчи жер. Площадьта депутаттар кирип чыгып, президент Ак үй. Кийинкиси оюн неме тогоо атат го? Боулинг. кийинкиси Там не угабыз биз? Наушник. Санжирага барып, неден угабыз? Наушниктен. Жок, Санжирага барганда. Радио. Да, молодец. кийинкиси Биз иштеген там кетип, Жумуш. кеде. Жок, Той. гүл азык. Чайхана. Молодец. Кичинекей кезде силерге барчу элем, мындай там курчактар менен көргөзүп. Курчак театр. Молодец. Ой. Кандай түшүндүрсөм? Немеде ушундай коюп там бир нерсе сатылат же болсо там ошону не дейт? Көргөзмө. Жок, кийинкисин кызак болот. кийинкиси Так, тебез кышында. Муз, лыжа, конькиде. Ооба, лыжный. Лыжный. Ошол. Эми не деп айтылат общий? Туура эле. Билбейм, бирок билип атам да. Ошону эмне? Бир эле толугураак айтабыз. Лыжная, туура эле. Лыжный каток. Туура эле кетери жүт, да, толук, Шыл бул лыжа тепкен Убакыт жер. бүттү. Убакыт бүттү. Кочоп койбойлу, кыздарды бизе Гүлина коркуп эле, мен айтып берейинчи деп жакшы таап атты. Башында айтып келатканын эле таап кетип атты. Азаматсыздар дейли. Аны эмесе кыздардын оюндары ийгиликтүү болду. Азыр мырзаларга кезек беребиз Тыгыштык командасына. Кеттик алдыга. Анда эмесе Тыгыштык командасы даярсыздарбы? Даярбыз. Анда эмесе кеттик, убакыт кетти. Биринчи жер. Биз продуктуну эң көп каяктан алабыз? Базар. Кийинкиси Арсланбап эмне? Жалал Абадта. Эмне деп айтылат? Жаңгак. Греческий жаңгак. Жок. Общий. Мисалы, эмеде Россиянын эң чоң эмнеси бар? Токой. кийинкиси Кичинекей балдар каяка ойнотобуз? Бала бакчага. Жок. Садик. Секирт ойнотобуз го? Батут. кийинкиси Бишкекте эмнелер бар? Үйлөр бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү. Биринчи, экинчи, үчүнчү микрорайон. Согушка эң чоң биздин курал айдап баягы атасың го? Танк. Горкийде эң чоң магазин бар. Балдар үчүн магазин.
детский мирби. Ага. Кийинкиси? Биз барып көңүл ачуу жер ырдап баягы. Караоке. Акчаны карызга каяктан алабыз? Достон. Жок. Ушундай бир зданияга барып алабыз. Банк. Карызга. Муну кандай түшүндүрсөк? Студенттердин эң жакшы көргөн Убакыт бүттү. Убакыт бүттү, чаап коелу э. Жакшы түшүндүрүү жана жакшы айтып берүү дагы болду бул жерде. Негизинен оңой сөздөр чыккандай болду окшойт да, көбү десе. Акыркысы колбаса цехи болчу. Кандай түшүндүрөт элеңиз? Эми студенттердин эң жакшы көргөн тамагы, баягы жакшы көрүп жеген тамагы, анан ойбоз деген сыяктуу түшүндүрүп берейин дедим. Жакшы. Анда жыйынтык чыгаралы. Бул оюнда биринчилерден болуп Тугули командасы ойногон болчу. Алар 5 сөздү жерди туура табышты. Ал эми азыр Тынчтык командасы ойноп 8 жерди туура табышты дагы алдыга чыгышты. Бул оюнда бир упайды мырзаларга беребиз жана жалпысынан 1-1 эсебинде келе жатабыз. Оюн жагып атабы? Сон. Уланталыбы? Улантабыз. Анда уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки оюнубуз бул калпы чымбы оюну. Урматтуу телекөрүүчүлөр, калпы чымбы оюнуна кезек келип жетти. Азыр оюнун шартын жакшыраак угуп алыңыздар, командалар. Менде мына ушундай карточкалар бар. Ичинде калпы чымбы деген жазуулары менен. Азыр эки командага бирден берем. Ичиндеги жазуусун эки команда бири-бириңиздерге көрсөтпөйсүздөр. Жана кандай жазуу келсе, ошондой бир окуя айтып беришиңиздер керек. Ал окуяны экинчи команда калп экенин же чын экенин табыш керек. Бирок негизги нерсе бул жерде ошону таптырбай айтканга аракет кылыш керек. Кыскасы, карточкадагы жазууну экинчи команданы таптырбай айтышыңар керек. Бирок окуя чындык болуш керек. Калп болсо калп окуя айтасыздар, чын болсо чын бир окуя болуш керек. Болгону окуяны мен бул жака баргам, анан ошол калпы чынбы эмес, бир окуя болуш керек. Ошону айтып беришиңиздер керек, э? Анда эмесе, даяр болсоңуздар, аралаштырайын дагы сиздерге бирден берейин. Келиңиз. Көрүп алыңыздар. Командалар бири-бириңиздерге көрсөтүңүздөр. Жана окуяны ким айтат? Эгер сизде окуя бар болсо айтып берсеңиз. Мен айтып берсем болот окшойт. Сиз айтып бериңизчи. Анда угуп атабыз. Мен Россия жергесине биринчи жолу барганда фестивалга барганбыз. Мир нас объединяет деген 17 өлкө биригип биз ошакта эме кылганбыз да. Гастроль кылганбыз. Сочиге чейин барып, ошол жакта барганда бизде ал жактан посольстводон тосуп алышты. Эми ошондой тосуп алуу деген азыр балким бизде Кыргызстанда көп ырчылар андай тосуп алып, андай биз көргөндөй сый көрбөсө керек деп азыр ойлонуп калам. Ошол жактан көптөгөн досторду таптым. Азыр эле бир хит болуп жүргөн Рыспай Абдыкадыров белгилүү барчы. Ошонун небереси Насип Мырзалиев деген угуп калсаңар керек. Бакырайымы дегендерди. Ошол бала менен достошуп, биз көп нерселерди ошол жактан көрдүк. Россия жергесине көп шаарларды кыдырдык, гастролдодук. Ошол жактан көптөгөн досторду таптым. Анан биз эмеге барганда Самара шаарына бардык. Самара шаарына барып, бизде деген бир корей эже бар болчу да. Корей эже ал жактан биз менен жүрүп аркабызда келатып жоголуп кеткен. Биз ошол күнү боло турчу концерт
ошол корейс эженин айынан болбой калган да. Биз ал эжени издегенбиз баарлап. Табылды, эже. Корейс эже. Табылат да. Табылган, Ооба. Бирок ошол күнү концерт токтоп калган. Ал койдо келаттыңар беле. Жок, концерт биз 17 өлкө бириккен эме болчу. Башкирия уюштурган да. Эмне болгон Корея эжелер? Биз менен чогуу жүргөн эже. Эмнеден жоголуп кетти, эмнеден? Биз менен аркабызда келаткан, биз концертке баратканбыз. Биз анан формаларды көтөрүп алып кетип баратканбыз. Уже автобустан түшүп, баягы зданияга кирип бараткан маалда эже жоголуп кеткен да. окуя калпы чынбы? Чын го. Эми калп десек, көп эле ошол эженин айынан бирок бүт концерт отмена болуп калган. Негизи баары калп болот, если калп болсо, полный окуя калп болот. Ооба. Чын болсо, баардыгы чын болот. Жалпысынан окуя калп болуш керек. Байке баардык каармандардан бери ким менен барган жеринен бери айтып берип атат. Корейс эженде ойлоп Бирок ошол эженин айынан концерт отмена болуп калган. 17 өлкө бириккен концерт. Анда чын экен? Чын го. Бирок бир адам үчүн токтотуп беле фестивалды? Аябай неме болсо керек да, приключение. Может ошол жер эле калп эмеспи мисалы? Же биyak жагы чындык? Андан кийинки бөлүгү. Балким бүт окуя калп болушу мүмкүн. Бүт окуя чын айтасыңар болот, анткени карточкадагы жазууга жараша айтып атат да. Мисалы, бизде деген концерт болуп атканда, мисалы, чоң бир концерт болуп аткан, сен келбей калсаң, сен үчүн концерт отмена болушу мүмкүн же болбошу мүмкүн да. Бирок ал жакта концерт отмена болгон. Сиздердин жообуңуздар чын дей берели. Чын. Чын, акыркы жообуңуздар. Акыркы жообуз болсун эми. Чын. Анда көрсөтүп коюңуз карточкаңызды. Карточка. Туура табаш. Чын экен, Бирок чындыгында ошондой болгон. Ошол эженин айынан, Корейс эженин айынан бүт концерт отмена болуп калган. Алда фестивалга катыша турган эже болчу да? Ооба. Кыргызстандын атынан барды эле же ал Кореянын атынан? Кореянын атынан, Казакстандан, Башкириядан, кыскасы 17 мамлекет барган. 17 мамлекет барган. Гармшакова деген эже менен биз барганбыз, алар комуз чертип. Сыйды жакшы көргөнсүңөр го, Жакшы болгон, мага аябай жакты. Азыркычылар көргөнмү, көргөн эмеспи дейт го. Жок, биз андай деп ойлогон эмеспиз да, биз бияктан кетип атканда андай болот деп. Азыркы министр мырза. Мисалы, кандай сый болду? Азыркы министр мырзанын колунан грамоталарды алдык. Биз тияка кетип баратканда посольстводон келип тосуп алышты. Аэропортко чейин келип, жаткан жериң баары жакшы болгон, Анан бир жакка апараарда келип алып кетишет, кайра жеткиришет. Аябай жаккан мага, биринчи жолу көргөндө ошондой болду. Жакшы. Дагы да болсо ошондой убакыттар, фестивалдар болсун дейли, Жакшы. Мына ушундай окуя болуп өттү, жана экинчи команда таап алды. Жоон. Азыр эми кыздарга кезек берели. Кыздар, сиздерден ким айтат окуяны? Биз эми окуя айтыш үчүн болгон негизи мен баштай берейин окуяны да. Мен өзүм 4 тууган болгондуктан негизи музыканы жакшы көрөм да. Нырдагым келип. Бирок байкем каршы болчу да, улуусу байкем болчу, анан тапшырбайсың, окууга өтпөйсүң деп тоскоолдуктар болгон. Анан мет жакка тапшыр деп. Анан ортага тапшырганда да балым жакшы эле болгон. 140 бал алгам, бирок карабай эле музыкага келип алгам да. Байкем кийин урушуп жүрдү, бирок ырдагандан кийин азыр каршы эмес да. Азамат деп мактайт. Ошондой окуя болгон. Каршылыгына карабай, ырчылыкты тандап, ошо кесипке келгем да. Деген калппы чынбы деш керек, Мен ойлоп атам калпкы деп. Мен калп дегим келип атат. Неге? Анткени бир тууган байкең сенин тандооңду колдоп берет го. Кандай десем, ырчылык деген келечегиңди ойлоо дегенде, может, айылга тип каласың. Ушундай сөздөр айтылат эмеспи? Кыздар үчүн бул тармак туура эмес, анан деген кептер көп эле айтылат кыздарга. Эми ал мурун болушу мүмкүн, азыр андай деле. Эми балким кээ бирөөндө болушу мүмкүн, бирок
мага калптай сезилип атат. Сизге Калп сиз деп кандай ойлойсуз, кылат элеңиз? Может, карындашыңыз окубасын? Өз каалоосу. Ар бир адам мисалы жан дүйнөсүнөн эмнени кааласа, ошого мен эми келечекте балалуу боло турган болсом, балдарым деле өзүнүн тандоосу менен да көп нерсечи. Анан бирөө эмнеге жакын болуп атсаң, четтеткен болбойт го деп. Может, мен байкем Может, ал балким силердин үй бүлөңүздөрдө ошондой болушу мүмкүн. Азыр өкүнбөйм да тандаганыма мугалим, может мугалим деле бол деген, кыргыз тилчи бол, начальник класста бол деген. Бирок мага калп окуядай. Сизге калп, Анда сиздердин жообуңуздар калп келиңиз, карточканы көрсөтөлү. Урматтуу эле көрүүчүлөр, азыр биз жарнама көрүп келели сиздер менен биргеликте, андан кийин программабызды улантабыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Калп экен, Аракет кылдым, бирок же байкатып салдым окшойт өзүм. Бирок андай болгон эмес. Андай болгон эмес. Мен өзүм 8 буртаганмын, 4 буртаган эмесмин. Байкем жок, иним бар. Анан музыканы бирок жакшы окшоштуп экен, Анан ортого деле тапшырган эмесмин. Мен музыкага өтөм деп, орто кереги жок. Может жакшы болуп кетсе башка окууга тапшырып салам деп, атайын тапшырбай келгем да. 140 балл. 140 балл. Мен ойлоп атпайм, канча балдан өйдө өтүш керек эле деп, 140 да эсиме түштү да. Негизи Кыргызстан боюнча 110 балл, Азыр 110 балдан өйдө өтүшөт, бирок 140 баллды алгандар көп эле азыр. 140 баллды алгандар бар, бирок сиз 140 балл алсаңыз анда өзүңүз эле барып тапшырмаксыз го дейм, башка жака. Бирок мектепте жакшы бүткөм. Бардыгы ойдогудай 5ке бүтүп, анан ошо болбой эле музыка тармагын тандап кеттим. Эми бул кесип чындыгында эме экен. Баягы башка мен деле башка жака иштегенге аракет кылдым, башка жакта иштеп көрдүм, бирок ушул кесип негизи таштайм деген бир ойлор келген да менде. Анан болбой эле бир аз убакыт өткөндөн эле келе бересиң, баягы досторуңду же жаныңда жүргөн тааныштарды көрөсүң. Кандайдыр бир башкача сезим боло берет да, кайра эле келе берет экенсиң да. Мен ошондой. Жакшы. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, эки тарап тең бири-биринин окуяларын таап алышты. Тынчтык командасы айткан окуясын Тугули командасы таап алды, Тугули командасынын окуясын Тынчтык командасы таап алды. Ошону менен эки командага тең бирден упай бердик. Жалпысынан 2-2 эсебинде келе жатабыз. Аны эмесе уланталы ичкиле. Аны эмесе урматтуу эле көрүүчүлөр, азыр биз Алло Доске оюнун ойногонго убакыт келип жетти. Аны эмесе жогоруда бизде командалардан Тынчтык командасы баштаган болчу, оюнду, жанакы оюнда. Азыр болсо Тугули командасына кезек беребиз. Кыздар, сиздер бир командага, бир адамга байланышка чыгышыңар керек, ал адам жооп бериш керек. Болгону бир шарт бар, эки команда бири-бириңерге бир тамга айтасыңар, ошол тамгадан башталган адамга байланышка чыгыш керек. Ошондуктан азыр Тынчтык командасы, сиздер бул жака бир тамга айтып коюңуздар. Кандай тамга? Ошол тамгадан башталган аты Гдан башталат экен, Гдан. Дагы бирөө бар болуш керек, Кайыр Г таап көргүлөчү. Макул, экөөңүздөрдөн контакттарды карап көрүңүздөр. Негизи бар, менде бар. Сен чаланда. Экөө бири-бириңе чалып жүрүп. Гүлинага. Келиңиз, анда кимге чаласыз? Гүлжанга чалып Корпош Гүлзарга чал. Ал спец демесе? Анда мен чалып баштай берейин, громкость коюш керек. Чалыңыз, үнүн чыгарыңыз, микрофонго жакын кармап алыңыз. Жана бизге суроону чыгарып берип коюңуздар. Алгандан баштап 30 секунд эле берилет. 2 жылдын эсебинен Кыргызстанда канча район бар? Алло, Гүлзар, кандайсың?
Мен азыр эфирде болчумун да, Гүлзар, мен сага бир суроо берем, бир туура жообун айтып койчу, ойлонуп. 2022 жылдын эсебинен Кыргызстанда канча район бар? Айта берейинби? Асы 35, Бсы 45, Всы 40. Жакшылап ойлон, азыр 30 секундтан өчүп калат. Убакыт баштады. 45, 40. Канча? 40 болуш керек. 40. Кабыл алдык. Рахмат, давай, анан чабам. 2022 жылдын эсебинен Кыргызстанда канча район бар дейт? 35, 45, 40. 3 вариант жообу бар. Сиз чалган дос кеңиз 40 деп жооп берди. В варианты туура деп. Өзүнүн туура жообу чынында 40 район бар экен. Кол чалуулар. Жакшы. Азырынча жакшы. Кыздарда ийгиликтүү болуп кетти бул тарабы. Эми мырзаларга кезек беришибиз керек. Болгону кыздар, бул жака бир тамга айтып коюңуздар. Жадан. Берип көрөлү. Давай К. К берелен да? Кдан. К тамгасы. К берип коелу. Же Х тамгасы. Q. К тамгасына карап көрүңүздөр контакттарды. Сизде контакт барбы К тамгадан? Кыдан бар экен. Кыдан бир досум бар, ошого чалып көрөлү. Досуңуз ким? Кайырбек деген мырза. Макул. Үнүн чыгарыңыз, жана микрофонго жакын кармаңыз. Суроо мына. Кыргызстанда канча шаар бар? 31, 38, 42. Да, алло, Ерлан. Алло, assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Кайырбек, мен эфирдемин. Кыргызстанда канча шаар бар? Жакшы. Кыргызстанда канча шаар бар? А 31, Б 38, В 42. Кыргызстанда канча шаар бар? А 31, Б 38, В 42. 42-ни болжолдоп көрчү, так билбейт экен бирок 42-ни болжолдоп көр. 42. Кабыл алдык. Болду. Анан чалам. Дос кеңиз түшүнбөй калды го, чалып көрөлү. Суроону бердиңиз го. Кыргызстанда канча шаар бар? 31, 38, 42. Дос кеңиз 42 деген вариантты айтты. Өзүнүн туура жообу 31 шаар бар экен. Тилекке каршы туура эмес болуп калды. Ошол менен 42 шаар болду. Мен дагы ойлоп атмын, акысы болуш керек. Сиз өзүңүз билчү элеңиз? Жок. Билбейсиз? Жок, билбейт. 31 шаар бар экен Кыргызстан боюнча. Аны эмесе жыйынтык чыгарсак, бул Алло доски оюнунда азыр кыздар командасында, тактап айтканда Тугыли командасынын доскеси туура тап кетти дагы, бир упайды аларга бердик. Жалпысынан 3-2 эсебинде келе жатабыз. Оюнду уланталыбы? Уланталы. Кызыктуу болуп баштады окшойт. Бир упай алдыга кеткен үчүнбү? Белектерди биз алабызбы деген ойлор кетип баштадыбы, Келгенге жашоо. Анда эмесе улантабыз, кийинки оюнубуз оозумдан оку деп аталат. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, оозумдан оку оюнуна кезек келип жетти. Азыр оюнда бизде мырзалар, тынчтык командасы бар. Шарт боюнча наушникти бердик. Сиз мени угуп атасызбы? Азырынча музыканы кое элекмин. Азыр музыка коем, өтө катуу чыгат. Сиз эч нерсе укпайсыз. Ал эми сиз болсо экрандан чыккан сөздөрдү оозуңуздун кыймылы менен гана айтып бересиз. Жаңсаганга мимика, жест колдонгонго болбойт. Үнүңүздү чыгара бересиз, бирок кыйкырганга болбойт. Түшүндүк. Буга да убакыт чектелүү, батыраак айтып, батыраак таба бериңиздер. Даярсыздарбы? Даярбыз. Аны эмесе даяр болсоңуздар баштадык. Биринчи сөз. Жан Алма.
Alma. Alma. Tereze. Tereze. Gelecek. Tereze. Çekirge. Tereze. Kitap. Tereze. Көрсөттүң болбойт. Eşik. Tereze. 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 Колуңузду жаңсабаңыз. Gengsi. Кийинкиси. Kingsi. Arslan. Arça. Arslan. Alça. Arslan. Arslan. Kings. Arça. Кийинкиси. Flowmaster. Flamaster. Topuz. Flamaster. Flamaster. Жақсылап көр. Flamaster. Kings. Кийинкиси. Saksafon. Svetofon. Saksafon. Telefon. Saksafon. Saksafon. Üleme asbap. Telefon. Saksafon. 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 Instrument. Saksafon. Giyim tüken maşına mı? Yok. Saksafon. 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 Şampanski gibi. Yok. Kingsi. Колбаски. Eşik. 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 Кийинкиси. Убакыт бүттү. Бүтүп калды. Убакыт бүттү. Мына ошентип топоз деген сонун болду баарынан дагы. Ошондо эле сезилди. Топоз. Анда эмесе мырзалар мына ушундай ойноп бүтүштү. Азыр кыздар командасына кезек берели. Анда эмесе бизде кыздар командасы оюнга даяр. Убактыбыз кетейин деп атат. Даяр болсоңуздар баштадык. Биринчи сөз. Курут. Курут. Oyuncuk. Курут. Kuyrucuk. Курут. Курут. Кийинкиси. Ат. Ат. At. Кийинкиси. Бадыран. Pahta. Бадыран. Badıran. Кийинкиси. Руч. Tu. Жоқ. Руч. Ku. Руч. Гикси. Баш эле. Ба. Bah. Ба. Pah. Ба. Pa. Рабан. Ба. Ba. Ра. Bata. Baka. Барабан. Badapat. Барабан. Kiksi. Кийинкиси. Мышык. Мышык. Mışık. Кийинкиси. Күзгү. Ütük. Күз. Kurut. Күз. U. Ü. К. Күз. Ükü. Күзгү. К. Kiksi. Кийинкиси. Тор. Пок. To. Тор. Пок. Topoz. Т. Торпок. To. To- To. Убакыт бүттү. Tokoy. Убакыт бүттү. Мына ошентип кыздар командасы дагы ойноп бүттү. Жана топозго окшошураак болду кичине. Саксофонго караганда. Анда эмесе жыйынтык чыгаралым. Биринчи тынчтык командасы ойногон болчу. Алар жалпысынан 2 сөздү туура тапты. Ал эми кыздар Тугули командасы азыр 3 сөздү туура таап алышы дагы бир упайды ала алышты. Ошону менен жалпысынан 4-2 эсебинде Тугули командасы алдыда келе жатат. Анда эмесе кийинки оюнубузга кезек беребиз. Бул жылдызды тап деп аталат. Анда эмесе жылдызды тап оюнун баштайбыз. Оюндун шарты боюнча экран жанагындай эле силерге жардам берет. Экранга дөнөлүк кыргызстандык жылдыздар чыгышы мүмкүн. Ырчы эле эмес, актерлор чыгышы мүмкүн. Мушкерлер, же болбосо Instagram блогерлер чыгышы мүмкүн, кыскасы аралаш. Бирок эл тааныган адамдар. Аларды сиз каалагандай кылып айтып берсеңиз болот.
ырынырдап эспи, бийим бийлеп жибересизби, кыскасы экинчи адам табыш керек. Буга да убакыт чектелүү. Болушунча батыраак табасыздар деген ойдомун. Анда даярсыздарбы? Даярбыз. Кыздардан баштайбыз. Убакыт кетти. Биринчи жылдыз. Жалгызымсың. Симак Бейшеке. О, молодец. Кийинкиси. Мушташканчы? Неме жылдары белгилүү болгон жок. Боксташат. Таанойм. Кийинкиси. Таанысың, мындай боксташат. Өлө неме эмес, ладно, кийинкиси. 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 Жок, Асел Кадырбекованын күйөөсү. Улан Айсып. Кийинкиси. Неме? Жок, мында кийинкиси. Кийинкиси. Зульфиянын күйөөсүн. Баястан. Туура эле болот, ооба. Айтасам болот. Кийинкиси. Адамга эң күн сайын адамга эң кыйыны. Кийинкиси. Молодец. Күрөшүп эң биздин күрөшкөндөн кыйын кызыбыз, эжебиз. Айсулу Тыныбекова. Молодец. Мээрим Жуманазарова. Эме? Малика Динанын апасы. Динара Акулова. Молодец. Кийинкисин. Кийинкиси. Муну деле айтып берип турушам кызы. Аиманын апасы. Анжелика. Молодец. Бул эжебиз алпарачу, анан кичине элге дагы шоу болуп кетти, недавно эле. Назира Айтбекова. Молодец. Убакыт бүттү. Айтып берүү жагынан күйөөсү, мамасы, кызы. Болду окшойт, ырларын айтпайт экен. Жасаган иштери жөнүндө. Мен жана Чыңгыз Айтматов чыкканда дагы жубайын айтат го деп ойлонуп кеттим. Ошонун күйөөсү деп айтат го деп. Шошо атканда ыры деген оюңа келбей эле, аялы келели. Мына ошентип кыздар ойноп өттү. Азыр мырзаларга кандай айтып беришет болду экен, мага кызык болуп турат. Күйөөсү аялы болот экенби же башкача айтып беришеби? Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Анда эмесе мырзалар сиздерге түшүнүктүү болду болуш керек. Оюн, Анда сиздерге деле ушундай убакыт берилет. Даярсыздарбы? Даярбыз. Баштадык. Биринчи жылдыз. Курал Чокоев. Кийинкиси. Кийинкиси. Булуттар жанында калып жалгыздыкты. Гүлнур Сатылган. Кийинкиси. Жайгы Максат менен эко дуэт болуп ырдап жүрдү эле го. Максат Дони. Жок. Кызчы. Ырлар бар. Ким? Жок. Кийинкиси. Жана Алла тонун нар жагында да ырдашчу эле го эко дуэт. Чолпонтар. Бегиш рэпер. Ой. Кийинкиси. Кеме жана Теңирчи бизде баягы хит болгон Теңирчи. Арстан Алай. Кийинкиси. Жанакындай эле айым, Мушкер айым. Кыргызда. Мээрим Жуманазарова. Жок. Мушкер айым. УФС'де мушташ биринчиликти алды. Орунду жеңип алган. Орус айым. Тилимдин учунда турат. Шевченко. Атычы? Аты ким эле? Аты маанилүүбүз. Шевченко экен билебиз, атын билбейт. Кийинкиси. Кыргызстандын Омар. Кийинкиси. Аваз Акимовдун аялы. Аваз Акимовдун аялы деген ким эле? Убакыт бүттү. Ырын баш керек эле. Айдана Бека. Айдана. Мына ушундай. Акыркысын жакшы эле кыздардан мындай неме алышты эле болбой калды,
Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, жыйынтык чыгарабыз. Биринчи бизде Тугули командасы ойногон болчу. Алар жалпысынан 8 жылдызды таба алышты. Ал эми Тынчтык командасы 6 жылдызды таба алышты. Ошон менен көбүрөөк тапкандыгы үчүн Тугули командасына дагы бир упайды бердик. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Сонун мүнөттөргө кезек келип жетти. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул колумда турган Нетрадан сонун белектерди тапшыруу учуру келип жетти. Бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү Нетра энергетикалык суу сундугу. Ар бир бөтөлкөнүн ичинде энергия бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Жана бүгүнкү Халба шоу программасынын жеңүүчүлөрүн сыйлайлы. Бүгүн кыздар командасы, тактап айтканда Тугули командасы 5-2 эсеби менен алдыга чыгып, бүгүнкү Халба шоу программасынын жеңүүчүлөрү аталды. Кол чаап коелу, Жана Нетрадан атайын өзүнүн суу сундуктары жана белектери бар. Келиңиздер. Алып коюңуздар. Жана мырзалар дагы бизге жакшы оюн көрсөтүп бергендиги үчүн тактап айтканда Тынчтык командасына мына ушундай Нетраларды тапшырып коелу сиздерге, суу сундуктар. Келиңиздер. Жалпысынан 5-2 эсебинде мына ошентип кыздар алдыга чыкты. Оюн жактыбы сиздерге? Жакшы болду, жеңил келип, оор кетип атабызго. Кийинкисинде оорураак да келгиле, деп койгон. Чакырып турсаңыздар. Тамаша, албетте. Аны эмесе биз азыр кыздар балдардан жакшы бир чыгармаларды суранагалы деп турган учурубуз. Колуңузду бир аздан кийин алып келели дагы. Чыгарма аткарып берип коюңуздар. Бүгүн бизде кимдер болгонун эсиңиздерге салып өтөлү. Тынчтык командасында Эрлан Исаев жана Элмар Динеевдер болду. Кол чаап коюңуздар, Ал эми Тугули командасында Гулина Калыгулова жана Гүлбарчын Бакировалар болду. Кол чаап коелу. Аны эмесе биздин коноктордон жакшы бир чыгарма болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Азыркы жагымдуу чыгармабызды агатайларга арнап агатайым деп ырдап берели. Агатайдын кабагынын ачыбаганай, кабагынан айландым агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, кабагынан айландым агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Көкөйнөктүн этегинин желбиреген ай, агатайдын жүрөгүнүн элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, жүрөгүңдөн айландым агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай. Кесе толо кымызынын ачыбаганай, агатайдын кабагынын ачыбаганай, кабагынан айландым агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, кабагынан айландым агатайым-ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасыңбай, агатайым-ай, агатайым-ай, ай. Бали, колчоолар сонун аткаруу болду. Ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бирге болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Көрүшкөнчө.